Өткөн сабакта биз ири жол ыкмасы менен таанышууну баштаганбыз. Ал жерде балдар эксперттик топто иштеп, өзүнүн үзүндүсүн талкуулап, жоопторун даярдашкан. Жана кошумча иш жөнүндө да сүйлөшкөнбүз, тапшырма жөнүндө дагы. Балдар өзүнүн үзүндүсү боюнча суроо даярдап алса болот да, сабактын акырында беришет. Бул ишти бүткөндөн кийин, белгилүү убакыт аяктагандан кийин, сиз баягы эксперттик топторду мүчөлөрүн ар бирин өзүңөрдүн тобуңарга, баштапкы тобуңарга кайтып келгиле деп тапшырасыңар. Балдар өзүнүн алгачкы тобуна кайтып келишет. Эми бул жерде кайра эле ар бир чакан топто текст бүтүндөй болуп калды. Бир балада тексттин биринчи үзүндүсү, экинчи балада экинчи үзүндүсү, үчүнчү балада үчүнчү үзүндүсү, төртүнчү балада төртүнчү үзүндүсү болду. Балдар эксперттик топтон кайтып келишти да, эми текст бүтүн болуп калды ар бир чакан топтун ичинде. Алар эмне кылыш керек? Бул ой жүгүртүү баскычы. Текст менен таанышып, түшүнүү баскычынан өттүк да. Бул жерде ар бир бала өзүнүн үзүндүсү боюнча, тексттик үзүндүсү боюнча билдирүү жасап берет. Башкача айтканда, биринчи тексттин биринчи номерин алган, биринчи бөлүгүн алган бала жанында отурган экинчи, үчүнчү, төртүнчү үзүндүгө ээ балдарга өзүнүн бөлүгүн тааныштырат. Ал билдирүү жасайт. Класстарын көрсөтөбү, таблицасын көрсөтөбү, же жөн эле ооз эки айтып береби, же болбосо кичинекей кагазга чиймелеп түшүндүрүп береби, баягы сабактын тексттин темасына, мазмунуна жараша да. Бул жерде балдардын иштин түрүн тандап алышы негизи эркин болуш керек, өзүлөрү каалагандай тандап алыш керек. Бул убакыт ар бир чакан топ текст менен жалпы таанышууга берилет. Биринчи үзүндү менен тааныштырып бала бүткөндөн кийин бир жарым мүнөт, 1 мүнөт балдар эгер түшүнбөй калса тактап сурап алса болот. Баягы эле 4 эле бала иштейт өзүнчө. Экинчи топтогу балдар дагы ошону эле аткарып аткан болот. Экинчи топто дагы биринчи үзүндү колуна алган бала эксперт тобунан кайтып келгенден кийин өзүнүн тобун тааныштырып атат. Үчүнчү топто дагы биринчи үзүндүнү алган бала өзүнүн тобун тааныштырып атат. Анан биринчи үзүндү бүткөндөн кийин экинчи үзүндү колунда бар бала тааныштырып берет. Мен экинчи үзүндүсү, тексттин уланысы менде, бул мындай экен деп балдарга айтып берет. Анын максаты өзүнөн башка 3 баланы өзүнүн бөлүгү менен тааныштыруу. Бул жерде отурган топто дагы экинчи бала, экинчи текст колуна тийген бала. Ал дагы өзүнүн тобун өзүнүн текстинин үзүндүсүндөгү мазмуну менен тааныштырат. Кайсы жери маанилүү экендигин айтып берет. Ошол жерден өзү маалыматы менен бөлүшөт. Мугалим негизи көз салып карап турушу керек. Эгерде мугалимдин оюнча ушул жерден тексттен бир маалымат туура эмес айтып атат десе, ошол эле топко акырын мындай оңдоо кошумчалап, мындай кичине багыт берип турушу керек да. Негизи мугалим карап, ары бери басып, топтордо иштиге көз салып турганы туура. Андай бир жолу айтпадыкпы, балдар башында тапшырма алганда, силер бул үзүндүнү, өзүңүздүн чыккан үзүндүңүздү аябай жакшы түшүнүп билишиңиз керек депчи. Ошон үчүн ушу баштапкы топко, эксперттик топтон кайтып келгенге чейин бала баардыгын өздөштүргөн болушу керек. Ага чейин пайда болгон суроолорду акырын колун көтөрүп мугалимден билип алышы керек. А тигил эксперттик топто да кандайдыр талаш тартыш болгон болсо, ошо экспертте кол көтөрсө, мугалим келип балдар менен кошо талкуу иретинде, суроо иретинде пайда болгон маселени тактап талкуулап алыш керек. Себеби баштапкы топко кайра кайтып келип, ой жүгүртүү баскычына келгенде, баягы текстти башка үзүндүсү менен тааныш эмес балдар жаңы угуп атканда, аларда суроо пайда болбош керек, түшүнбөстүк болбош керек. Эксперт ар бир суроосуна жооп бергенге даяр болуш керек, билиши керек да, мүмкүн болушунча билиши керек. Анан акыркы 4-чү бала өзүнүн акыркы бөлүгүн айтып берип, текстти башынан аягына чейин түшүнүп билип, мына ушул чакан топ билдик дегенден кийин, жалпы текст боюнча дагы толук мындай маалымат жүргүзүлөт. Мисалы, 3 топ турабы? Ар бир топ текст менен толук таанышып чыкты, балдар канааттанды. Эми болсо эксперттик топтун ар бир мүчөсү, ар бир эмес, кечиресиздер, бирден мүчөсү жалпы класска, жалпы аудиторияга өзүнүн бөлүгү боюнча билдирүү жасашы керек. Бул эмнени берет? Бул негизи балдар бир эле
үзүндү боюнча маалыматты бир эле үзүндүн мазмунун эки жолу угат. Бул негизи бышыктоо болуп эсептелинет. Бул деген бир эле маалыматты экинчи адамдын тили менен угат дегенди билдирет да. Биздин себеби негизи тилдик компетенциябыз, тилдик чеберчилигибиз, тажрыйбабыз, көндүмдөрүбүз ар бирибиздики ар башка да, балдардыкы деле ошондой. Ошон үчүн бир эле маалыматты, бир эле мазмунду, бир эле ойду бир эки башка кишиден угуш дагы адамга пайдалуу да. Ошон үчүн жалпы текст менен таанышуу аудиторияда кайрадан жүрүлөт. Биринчи текст боюнча бир эксперт чыкты, экинчи бөлүгү боюнча экинчи эксперт чыкты. Ошентип баягына чейин текст менен таанышып, анан ушул иш аягына чыккандан кийин анан мугалим өтө ишеничтүү, аябай мындай эч нерседен коркпостон, билбей калдыбы деп коркпостон кандайдыр бир жыйынтыктоочу тапшырманы, үй тапшырманы берип, же болбосо кандайдыр башка нерсени окуучулардан талап кыла алат. Жыйынтыктоочу бөлүк бул эмне? Ири жол ыкмасы менен уюштурулган сабак силер көрүп тургандай балдардын жалпы иши менен аяктайт да. Ар бир эксперттик топтун бир өкүлү чыгып өзүнүн бөлүгүн айтып берди. Ал эми экинчи бир мүчөсү ошол эксперттик топтун толуктаса болот. Ал эми дагы бир үчүнчү өкүлү болсо, мисалы суроо тест түрүндөгү баягы эксперттик топтун биринчи ишинде даярдап алган кошумча тапшырманы берсе болот. Мисалы мен биринчи бөлүктүн өкүлүмүн, биринчи эксперттик топтун өкүлүмүн. Биз өзүбүздүн эксперттик топтогу биринчи бөлүк боюнча маалыматыбызды берип бүттүк, талкууладык. Эми мен чыгып суроо берем: балдар, мисалы ушул текст боюнча мындай сурообуз бар, кандай деп түшүндүңөр деп сурасак болот да. Анан аудиториянын класстын жооп бергенине жараша билсе болот, демек биринчи бөлүк жакшы өздөштүрүлүптүр, биз жакшы айтып бериптирбиз деп. Экинчи үзүндү боюнча дагы экинчи эксперттик топтун балдары да ошентип эле чыгып маалымат берет. Бирөө маалымат берет, бирөө толуктап турат, бирөө суроосун берсе болот, экинчиси аудиториядан болгон суроолорго жооп берсе болот. Демек бул аябай жакшы кайтарым байланыш иретиндеги жакшы иш. Анан дагы айтып өткөндөй, окулган текстти чакан топтордо талкууладык, анан эми жалпы класс боюнча талкуулап, негизи канчалык чоң көлөмдүү материал болбосун, аны жакшы бышыктап билип алса болот. Себеби ушундай иштин улам бир түрүн аткарууда текстте бир калып калган ой болобу, калып калган бир маалымат болобу, ошолорду ушинтип акырын чыгарып алса болот да. Бул аябай жакшы иш. Бир эле текстти бир жактуу эле бала окуп, башынан чейин окуп отургандан көрө, бул чын айтканда кичине тажатмараак иш болуп эсептелинет. Мындай түрдүү адамдар менен ой бөлүшүп, түрдүү топторго кыймылдап, жылып, катышып, суроону түрү жагынан карап окуу бул балдарга чоң пайда берет да. Бул жандуу негизи сабак болот. Дагы кайтарым байланышында өтүр, негизи балдар өз ара баа берсе болот да. Мисалы мен мисалы тексттин үчүнчү бөлүгүн эле окудум эле, бирок биринчи бөлүктөгү эксперттер мага аябай жакшы түшүндүрүп беришти. Дээрлик суроом пайда болгон жок. Бирок төртүнчү бөлүктө мисалы башка балдар айтып берди, бирок менде ушундай суроо пайда болуп калды эле, бирок алар убагында айтып берип кетишти. Негизи да. Анан деп ушундай ар бир бала, каалаган бала же убакта мүмкүнчүлүк берсе, баардык балдар мисалы жооп берип өздөрү баа берсе болот да. Бул дагы балдардын өзүнүн оюн айтууда башкалар менен мындай карама каршылык келбей, чыр чатак пайда болбостон, жөн гана мындай жай иретте өзүнүн пикирин айтуу, өзүнүн баасын берүүгө да үйрөтөт да. Ошон үчүн да бир кемчилиги айтылган балдар, кемчилиги айтылган эксперттик топтор дагы өзүнүн дарегине айтылган бир сын бааны, сын ойду туура кабыл алып, түшүнүү менен кабыл алып, мындай таарыныч сезими же башка бир түшүнбөс сезим пайда болбогондой уюштурса болот. Бул дагы негизи мындай маанайда сабакты уюштуруу дагы негизи мугалимдин милдети, эмгеги чоң болот да. Анан акыркы нерсе, иштин теманы өтүп бүткөн сабактын эң акырында кайсы суроолор дагы негизи объективдүү калды, бул тексттин чегинде жооп тапканга болбойт экен. Демек кайсы суроолор бир кошумча маалымат булактын талап кылат. Кайсы суроолор дагы бир башка темалардан же кийинки темалардан мүмкүн тактоону талап кылат.
Жосо кайсы суроолор дагы аябай көп ойлонууну талап кылат экен, кайсы суроолор негизи талаштуу бойдон калат экен, негизи бир жактуу жооп табыш кыйын экен деген суроолорду дагы аныктап алса болот. Бул дагы башында биз эле айтып жүргөн нерсе, негизи мугалим, ооба мугалим ал билим берет, билимге багыт берет, бирок ал даяр, аябай туура, дайыма толук деген билимдин багажы эмес. Мугалимчи ал дегендей сандык эмес, ачык эле болгон нерсени, керектүү нерсени мындай төкпөй чачпай алып алган эмес. Мугалим дагы өсүп өнүгүп жаткан адам, мугалим да бир нерсени үйрөнүп, күндө бир жаңы нерсени өзүнө ачып жүргөн адам, ал дагы өсөт, туурабы? Балдар менен катар. Ошондуктан балдарда мугалим билбейт экен деген ой болбошу керек да. Себеби деген азыркы турмушта аябай татаал суроолор көп, түрдүү ойлорду пайда кылган суроолор көп. Азыр жаңы ачылып жаткан нерселер көп, туурабы? Ошондуктан мугалимдин максаты негизи балдарга туура түшүнүк, туура багыт берүү, туура маалымат издегенди үйрөтүү, туура маалыматка сын баа менен карап мындай өзүнүн көз карашын калыптандыруу. Аябай көп маалымат ичинен пайдалуусун, туурасын, маанилүүсүн тандаганды үйрөтүү болуп эсептелинет да. Демек мугалимдин башкы максаты, башкы милдети даяр билимди эле балдарга берип коюу эмес. Балдарды билимди издегенге үйрөтүү болуп эсептелинет. Ошондуктан албетте кандай гана тема өтпөсүн, мугалим канчалык даярдыгы көп, канчалык тажрыйбасы көп болбосун, баары бир кайсы бир сабактар аягында бир ачык суроолор калат деген көрүнүш бул эч кимди чочулатпашы керек. Бул ушул ири жол ыкмасын колдонуудагы талаптар, уюштуруунун шарттары болду. Дагы бир суроо пайда болот, ушундай аябай чоң көлөмдүү ишти аткарып, анан балдардын баары тең катышканда мен кантип баа коем? Журналга баа коюш керек да. Ар бир баанын ишин кантип баалайм? Бул топтун иши болбодубу деген суроо пайда болот. Анан экинчи, бул жерде башкысы албетте журналга баа коюу маанилүү. Бул системадан баш тарта элек биз. Баш тарткычта мүмкүн болсо баары жекече ар бир балага баа коюш керек. Бирок бул жерде өздөштүрүү деңгээлин бааласаңыз болот, сабактагы активдүүлүгүн бааласаңыз болот, чыгып сүйлөгөндө сөзүн бааласаңыз болот, билдирүү жасаганда, берген суроосун аныктап бааласаңыз болот. Жалпы туурабы? Негизи эле жалпы эле текстти кандай билет экен эмес, кантип айтты эмес, негизи эле мындай активдүүлүгүн, сабакка катышкандыгын, негизи кептик жөндөмүн бааласаңыз болот да. Болгон аракетин бааласаңыз болот. Ошого карата өзүңүз жалпы баа койсоңуз болот. Анан экинчи, билбей калсам эмне болот, текст чоң деген да суроо болот. Негизи бул ыкманы колдонгондо материалды өздөштүрбөй коюу негизи мүмкүн эмес. Мен муну өзүмдүн практикам, өзүмдүн тажрыйбама таянып айта алам. Канчалык татаал текст болбосун, мисалы болгон Абди Калистратовдун жанакы Баңгизатты чогултуучуларга барган бир үзүндүсүн балдар менен өздөштүргөнбүз, Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасынан. Ал өтө чоң материал болчу, 12-13 бет болчу. Аны эки эле сабакта өздөшүүбүз керек болчу. А класс болсо орус тилин анча жакшы билген, практикасы кичине азыраак, тилдик тажрыйбасы азыраак балдар болчу, шаарда орус мектепти бүткөн балдар. Бирок ушул ири жол ыкмасы менен жаңы сөздөрдү өздөштүргөнгө дагы, ошо текстке байланышкан көйгөйлөрдү дагы, баңгилик маселесин дагы, мисалы жалгыздык деген маселени дагы, табият маселесин дагы, экология маселелерин дагы биз бир эле эки сабактын ичинде ошону өздөштүргөнгө мындай жетишкенбиз да. Ошон үчүн бул жерде эчтеке билбей калат, бирөө калып калат деген коркунуч болбошу керек. Анан бул жерде жазуу ишин дагы аз болсо дагы жазуу түрүндө ишти аткарышат. Себеби өзүнүн жообун даярдап атып, бала каалайбы каалабайбы баары бир нерселерди белгилеп жазып алыш керек да. Мисалы мен могу жөнүндө айтам, бул жөнүндө айтам депчи. Кыскача конспект түрүндө жазып алат. Туурабы? Ошону дагы аябай жакшы өнүгөт. Экинчиден, оюн топтоп ошону кыскача жазганга да үйрөтөт. Экинчиден, ооз-эки түрдө дагы өзү сүйлөгөндөр өрчүйт да. Себеби бала чыгып ооз-эки айтып бериш керек. Бала өзүнүн эксперттик тобуна келгенде өзүнүн оюн айтыш керек. Кайра өзүнүн баштапкы тобуна келип, өзүнүн үзүндүсүн толук балдарга жеткиликтүү айтып бериш керек. Бул ооз-эки көндүмдөр дагы аябай жакшы өнүгөт да. Анан дагы баалоо деген маселе, баа коюш керек, кантип баа коем деген нерсе. Силер топко деле баа берсеңиз болот, мисалы балдар менен кошочу, мисалы биринчи тобу кандай дейсиңер, кандай баа берет элеңер.
балдардан уккан силердин бааңар, анан өзүңөр жеке багууга келгенде дагы сизге объективдүү болгонго жардам берет. Мындай эч кандай кыйынчылык жаратпайт деп ойлойм ошо балдардын ишин баалаганга. Жана эң негизгиси максаты балдар сабакка сиз коюлган теманы өздөштүрүп, ошол боюнча билимин алышат да, билимдерин кеңейте алышат. Бул эң башкысы деп эсептейм. Ири жол же болбосо зигзагдын дагы экинчи түрү бар. Башкача айтканда жеңилдетилген дагы түрү бар. Муну качан колдонсо болот? Негизи ири жол ыкмасын айтпадыкпы, аябай көлөмдүү материал болсо, убактыбыз чектелүү болсо, анан дагы аябай топто балдар көп, 20, 30, 40 бала болобу, ошолордун баары тең ушу бир кыска мөөнөттүн ичинде ушуну баарын билип алса деп аракет кылсак, анан ошону ири жолду колдонсо болот деп эдикпи. Бирок кээ бир учурда анча чоң эмес деле материал болот да, мисалы чакан эле кичинекей аңгеме болот, туурабы? Же болбосо бир тамсил болот. Анан бирок чоң балдарга эле эмес, чоң курактагы чоң класстын же болбосо студенттердин эмес, мисалы башка класстарда деле колдонсо болот мунучу. Же болбосо тилди үйрөнүп жаткан, чет тили катары кайсы бир тилди үйрөнүп жаткан жана баштапкы деңгээлдеги же болбосо орто деңгээлдеги балдарга деле ушул ири жол ыкмасын жөнөкөйлөтүп, жеңилдетип колдонсо болот. Ал кандайча колдонулат? Анын ыкмасы мындай. Биринчиден, бул жол менен колдонгондо сиз сабакта өздөштүрөйүн деген текстти ар бир бала толук окуп чыгат. Сиз айтпадыкпы, негизи бул чакан текст, чоң эмес, көлөмдүү эмес. Ал эми балдарды баары чакан топко бөлүшүңүздөр керек. Себеби кийин силерге эксперттик топ керек болот да. Ошо чакан топторго бөлүш үчүн сиз алардын ар бири үчүн, ар бир топко же болбосо ар бир текстке, толук тексттин мазмунун камтай турган бир канча суроону даярдап аласыз. Мисалы бир текст боюнча бир 5 суроо болду дейли. Ошондо сиз балдарга тексттин үзүндүсүн эмес, текст боюнча суроону бөлүштүрөсүз. Мисалы сиз топту, классыңызда балдарды же группада студенттерди сиз бир 3 топко бөлүп алдыңыз дейли. Колуңузда 5 даяр суроо бар. Алардын 5 даяр суроонун ар бир суроонун 3 көчүрмөсү болуш керек сиздечи. Биринчи топко келип, биринчиден 5-чиге чейинки суроону 5 балага таратып койдуңуз. Экинчи топко келип, ошол эле суроолорду биринчиден баштап 5-чиге чейинки баардык ошол эле суроо биринчи топтун суроосун эле кайталап, экинчи топтогу 5 балага берип койдуңуз. Анан үчүнчү топтогу 5 балага дагы эле баягы 5 суроону берип коесуз. Бул ири жолдогу биринчи түрүнө караганда, анда силер тексттин үзүндүлөрүн тараткансыңар да. Бул жерде силер жалпы текст боюнча суроолорду гана таратып коесуз. Андан ары ар бир бала кайсы бир белгилүү сиз айткан убакыттын ичинде өз ордунда, өз алдынча иштешет. Демек, ар бир бала колуна келген суроого өзү жалгыз жооп жазышы керек. Же болбосо эгер өзүнө ишенсе, өзүнүкү жооп бериши керек. Мисалы, бир адабий чыгарманы окудуңар же бир жомокту окудуңар, ошол боюнча мисалы ошол өзүнө берилген суроого жоопту табышы керек. Сиз берген белгиленген убакыт өткөндөн кийин балдар эксперттик топторго чогулушат. Башкача айтканда, биринчи суроону алган балдар өзүнчө чогулушат. Алгач сиздин классыңыз же тобуңуз 3 топко бөлүнгөн болсо, эксперттик топко келгенде 5 топ пайда болот. Себеби сиз 5 суроо даярдагансыз да, туурабы? Биринчи суроону талкуулачу балдар өзүнчө, экинчи суроону алган балдар өзүнчө, үчүнчү суроону алган балдар өзүнчө чогулуп, аларга да убакыт бересиздер. Анан ар бири өзүнүн тапкан жообу менен эксперттик топтун мүчөлөрүнө бөлүшөт. Алардын суроосу бир. Анан ар ким өзүнүн жообун айтат, талкуулашат, такташат. Анан эң туура, эң толук болду деген жообун даярдап алып, анан кайра өзлөрүнүн баштапкы чакан топторуна кайтып келишет. Баягы 5 кичинекей топ кайрадан 3 эле топ болуп калат. Бирок 3 топто азыр 5тен бала отурат. Алар чогулуп, өзлөрүнүн, мисалы, биринчи суроону алган бала өзүнүн суроосуна жооп берет. Экинчи суроону алган бала өзүнүн суроосуна жооп берет. Үчүнчү суроону алган бала үчүнчү суроосуна жооп берет. Ошентип 5-суроого чейин чыгат. Бирок бул жерде
бардык балдар чакан топтогу бир эле текст окуп чыгышкан да. Ошон үчүн мисалы мен биринчи суроого жооп беришим керек. Жанымдагы бала экинчи суроого жооп берет. Бул бала бешинчи суроого жооп берет, туурабы? Бирок алар дагы болжолдуу менин суроомо жоопту билиши мүмкүн. Ойлонушкан жок, аны атайын даярдаган жок, бирок текстти жалпы окуган да. Ошого таянып, мисалы, мага кошумча суроо бериши мүмкүн, мага каршы пикирин айтышы мүмкүн, макул эместер балким, бир нерсени тактагысы келеттир балким. Башкача айтканда, баягы кичинекей чакан топтун ичинде ар бир суроонун үстүнө талкуу жүрөт. Бул жердеги бул учурда мугалимдин милдети биринчиден башында убакытты берип коет. Балдар, силер ушунча гана, мисалы, 15 мүнөттүн ичинде талкуулап чыгышыңар керек, дейт дагы. Андан кийинки милдети ар бир топко барып кулак салып, негизи иш текстти өздөштүрүү, суроолорго жооп берүү негизи керектүү нукта баратыптырбы? Ошону карап, эгер кийлешиш керек болсо, ошо топтун ичине акырын кийлешип, жол берип, мындай багыт берсе болот. Өзү албетте кире калып жооп бербейт, бирок багыт берип, тактап, толуктап турса болот. Себеби деген мугалимдин баштапкы максаты балдар деген текстти туура мындай түшүнүп, мазмунун толук түшүнүп, керектүү жерлерин билиши керек да, туурабы? Анан кайра кайтарым байланыш бөлүгү туурабы? Ага чейинки эстесе жалпы билдирүү болот да, баягы ар бир эксперттик топтун мүчөсү өзүнүн тобуна келип, өзүнүн жообуна жооп берип, ар бир топ баягы 5 суроого жоопту алды да. Анан жалпы кайра эле эксперттик топтун бирөөсү өз ордунан эле, мисалы, биз биринчи суроого мындай деп жооп бердик деп жалпы кайра класска айтып берет. Мен экинчи суроо боюнча эксперттин мүчөсүмүн, мен айтып берейин деп, ал экинчисин айтып берди. Ошентип 5 суроого чейин кайра эле жалпы класска, жалпы топко экинчи жолу кайталанып жообу угулат. Бул жерде дагы биринчи суроого жооп берип жатканда биринчи эксперттик топтун экинчи мүчөсү да толуктаса болот. Менин мисалымдан биз кыргыз тилин үйрөнүп жатканда, жанагы Авдий Калистратов жөнүндө окугандагы сабагыбызда түшүнүксүз көп сөздөр болгон, жаңы сөздөр. Ошону мисалы эксперттик топтун биринчи бөлүгүнөн туш болгон жаңы сөздөрдү мисалы сурашкан. Бул сөздү кандай дейсиңер, кантип которобуз депчи. Бул баягы ири жолдун биринчи бөлүгүндө да, бирок ири жолдун экинчи вариантын колдонгондо дагы түшүнүксүз сөздөр пайда болушу мүмкүн. Жомок окуп атканда, мисалы, жакшы эле тилди билген балдар болсо, баягы историзм же болбосо тарыхый сөз же архаизм деп коет, ошондой сөз чыгып калышы мүмкүн. Эгерде биология сабагын окуган болсоңуздар, биринчи бөлүгүндө жалпы тилди билебиз, бирок кайсы бир биологиялык термин пайда болушу мүмкүн. Ошону дагы ушундай бул жалпы билдирүү учурунда эксперттик топ өзүнүн каалоосу менен тактап, ошого балдардын класстын көңүлүн буруп сураса болот. Же болбосо мугалим эгер кааласа, мен ушул сөздү сурайын деп, мисалы, Гүлдүн жана аталык деген сөз бар, ошо эмне? Ошону сурап алайын деп биринчи бөлүк жооп бергенден кийин ошол биринчи бөлүк суроонун мазмунуна, ошол биринчи суроонун жообуна тиешелүү бир термин болсо, аны балдардан сурап алса болот да. Бул негизи жалпы класстын, жалпы топтун иши. Кайтарым байланыш, ар бир суроого жооп берилгенден кийин балдар суроо берип, кайсы бир тактап, толуктап айтса болот. Муну сөз иреттүү түрдө эмес, муну жалпы тексттин мазмунуна байланыштуу суроолорду өсөт. Мугалимге суроо бериши мүмкүн, туурабы? Анан жыйынтыктоочу иш катары мугалим жалпы суроону берсе болот бардык балдарга. Бирок балдарга башында берген 5 суроону кайталабаш керек. Кээ бир учурда балдардан жөн гана сураса болот. Бул ушундай иштеген туристтерге жактыбы, эмне алдыңар деп да сураса болот. Эмне жаккан жок? Туура, эмне түшүнүксүз болуп калды деп да сураса болот. Кандай каалооңор бар деп да сураса болот. Туура, кандайдыр бир мындай жалпы маанайды мындай бириктире турган, балдардын жалпы маанайын мугалим менен кошо бириктире турган ушундай суроолорду да берип, жалпы талкуулап алса дагы, бул негизи мугалимдин ушу сабак берүүдөгү жалпы максаттарына дагы бул туура келет деп эсептейм. Ири жолдун негизи артыкчылыктары эмне? Бир нече жолу айтылды, бирок азыр жыйынтыктоо катары. Биринчиден, аябай көп сандагы балдар бирдей иш аткарат. Тең милдет аткарат, бирөө четте калбайт. Бирөө эле аткарып жооп берет, анан бирөө отура берет эмес. Экинчиден, аябай чоң көлөмдөгү материалды дагы, аябай кичинекей көлөмдөгү материалды дагы кенен тактап, кенен өздөштүрүп, анан аябай керектүү жерлерин, маанилүү жерлерин, ток эте жерлерин алып чыгып, ошону элдин алдына айтып берсе болот. Экинчиден, балдардын мындай жоопкерчилик сезими өрчүйт. Себеби
ар бир жасаган ишибизге адам өзү жооп берип эмне үчүн жасап атканын түшүнүп жасаш керек. Экинчиден өзүнүн кылганына, өзүнүн айтканына жооп бериш керек адамга. Ошондо эле балдардын түрдүк урагында буга үйрөтсө болот жоопкерчилик. Экинчиден өз алдынчалык үйрөтсө болот. Өз алдынча окуп, өз алдынча аныктаса болот. Өз алдынча талкуулап, талдай алат өзүчү. Кайсы жери маанилүү экен, кайсы жер буланча маанисиз эмес, кереги жок экен, кайсы жерин аябай керектүү жер экен, ушул жер ушул тексттин үзүндүсүн өзөгүн түзөт экен, суроонун өзөгүн түзөт экен деп өзү аныктай алат. Мугалим эле айтып отурбастан. Жана экинчи, кеп көндүмдөр өөрчүйт. Болгондо да кептин түрдүү көндүмдөр, жазуу түрүндө көндүмдөр, конспект түзөт, кыскача бир нерсе ойлорун жаза алат. Суроо берүү көндүмдөр өөрчүйт. Өзүнүн оюн айтуу, каршы оюн билдирүү көндүмдөр дагы өөрчүйт. Туурабы? Ошондой эле ийри жол ыкмалары негизи муну сабакты башынан аягына чейин колдонсо, мындай бүтүндөй сабакта. Же болбосо атүгүл 2 сабакка бөлүнө турган чоң тема болсо, аябай чоң теманы 2-3 сабак болсо да ошону бириктирип мындай бүтүн уюштурганга мүмкүнчүлүк берет. Негизи бир караганда аябай татаал ыкма болуп көрүнгөнү менен негизи колдоно келгенде ийри жол ыкмасы аябай ыңгайлуу. Негизи эле мугалимдин ишин аябай жөнөкөйлөткөн. Анан балдардын ишин дагы, балдардын көп маалымат өздөштүрүүдө дагы мындай аябай көп кыйынчылыктардан арылта турган аябай жөнөкөй көндүм болуп эсептелинет. Анын өзү аябай жыйынтыктуу болот. Натыйжасын дароо көрүүгө болот. Балдар биринин жолун бири кайталап, өзүнүн билгенин башкага айтып берип, суроо берип атып, эле мындай балдардын билгенин, балдардын түшүнгөнүн кандай натыйжа берип атканын мындай сабактын акырында эле көрүүгө болот. Бул ийри жол ыкмасынын ушундай артыкчылыктары бар.